Ел баа берген Осмонкул деген ким эле, оодарылбас, чайпалбас, океан эле тим эле деп Осмонкул атабыз төккөндө ак жаан болуп себелеп калчу дейт. Эң кызыгы Осмонкул атабыз 30 жашка чыкканча ырдабаптыр. Ырдабаганын себеби уруулаш чоң атасы Сүйүнбай ажылыкка барып келген киши болуп, эскичил киши болуп, Осмонкулду тыйып койчу экен. Ырдаба деп тыйып, атүгүл Осмонкул деп айтпай ит кубар деп тергеп койчу экен. Ит кубар токтотуруңду, биздин уруудан Дубанан жоргун жолдогон ырчы чыкканын каалабайм деп тыйып жактырчу эмес экен. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде дейт, Аман деген досум чуркап келди дейт. Айылга калк акын келип 2 күндөн бери Бөк аксакалдын үйүндө таң тамаша куруп атат. Жүрбөйсүң Осмонкул, барып ырына көө болуп келели. Дегенден кийин баягы сүйгөн акынымды уккандан кийин жөн тура албай чуркап жөнөдүм дейт. Бөк аксакалдын өргөсүнө барсак, эл ушунчалык батпай жыйылып турган кез экен дейт. Калк акынын оозун карап элдин баары суусап тыңшап турган кез дейт. Тааныгандар бар, кел Осмонкул деп отуруп катарга олтуруп калдым дейт. Төрдө Сүйүнбай чоң атам олтурат, Бөк аксакал олтурат, калк ырдап атыптыр дейт. Ошондо калк акын мен кирип барган кезде Жанышбайыш, Курманбек дастандардан ырдап бүтүп, өзүнүн кара жамагы менен минтип ырдап аткан жеринен күбө болдум дейт. Саяктан келдиме солтого, самаган тууганың уртоңо, төө баштап тогуз мал берген, түпкө таңары колкого, бөлөнткөн далайың ырчыны, башайы шайыңы торкого, учурашып кетмекке умтулуп келдиме кабактан, улама болом мен ырлардын уругун сеппе тараткан, томуктай кестене токомдун таткан мыңырдын ширесин таап айткан эң ырчымын, татыктуу сөздүн жүйөсүн тоонан элдине баталып, менин токомо жаккан мүнөзүм. 14 жашыме чыкканда ыргесибини жолдогом, артык чамагаңы баа берип, акын токоме колдогон, канаты чалгының ак куштай, калк акынны талпынсын, көпчүлүк каалап турган соң, каяктан акынны жашынсын, башынан бериңе жөн билген, силер баркымды билер калкымсың деп кайырганча Бөк аксакал сөзүн бөлдү дейт. Ой каке, биздин айылда Осмонкул деген бала бар, ырга жакын бала, ырдатып ырын укпайлыбы деп Осмонкул жакты караганда Осмонкул атабыз айтат, бир жагы төрдөгү Сүйүнбай чоң атаман корком дейт, бир жагы калктан сүрдөнүп турам дейт. Ошондо Сүйүнбай мындан ары ырдап кетсин, болбосо ырын токтотсун дедиби, ырда ит кубар, жаш кезинде калк деле сендей болгондур деди дейт. Ошондо мына мази деп мага көргөзгөн кордугунун баарын элдин көзүнчө ырдап турган жерим дейт Осмонкул атабыз. Айылга гана калыгыңы келди деп, амандан уктум кабардың, атайы чап мен келдим, атактуу калык аманбы, жакшыбы какем ардагым, жалпың элиң мал жаның, жаркылдап эсен жүрөбү жактырып тандап алганың, жүрөбүңө сен кырсыктан жаныңдай көргөн балдарың, жайымдың айтып берейин, жашырбай какең өзүңдөн, тууганым менин Сүйүнбай ажыратты сөзүмдөн, акын болуп бой келсем даң алкынып бала кезимден, жарыкка чыкпай жабыктым жаш кезимден сүздүрүп, каке жакынымдан эң айбыктым. Асылды
tandap kiybedim, argımak tandap minbedim, argımak ozun çoydurup aralap topto жүрбөдüm. Katıp koy boy aytayın, kaptalga kamçı tiygenim, halk çoğulgan yerlerge keskeste kaçıp baramın, komus çertip pırırdap kumardan kanıp kalamın. Kaygıda жүрgön iningdin kabagınga keng açıp get, güç körsötkön agаңдын karın toluk basıp get. Kadimkindey jorgolobay, kake kalkına nuskaňy çaçıp get. Dep Osmonkul atабыз ырдаганда, мен ырдаганым халыкка жагып калды дейт Осмонкул атабыз. Ой Осмонкул, сенин кадам шилтешиң жакшы экен, сенден жакшы акын чыгат. Макул болсоң менен кыйбас жолдошума күйөө жолдош болуп келдим эле. Макул көрсөң ушул чүй боорун аралап ырдайлы, эл кыдыралы. Мен сага ырлардын жол жоболорун үйрөтөйүн деп Калык атабыз Осмонкул атабызды макул көрсөң чүй боорун аралап ырдайлы дегенден кийин калык акын айтып олтурган соң жок дей алган жокмун дейт. Анан чүй боорун аралап экөөбүз 2 айдай жүрдүк, ырдадык, эл кыдырдык дейт. Кетерде баягы хакемди тууган уруктар менен сыйлап дейт. Козу союп үйгө тууган уруктар менен меймандап атказып атсам, жаш кезимде Митрей деген досум бар эле. Ой Осмонкул, сен эмнеге козубак эмне кыласың? Андан көрө коён баксаң бат эле көбөйүп кетет деп 2 коён берген дейт. Жыл айланбай эле үйдүн айлана тегерегин баары коёнго батпай кеткен дейт. Хакем атка минип алып элдин көзүнчө, тууган уруктун көзүнчө мага минтип тийишет дейт. Ой Осмонкул, сага 2 айдан бери деле комуз черткенди үйрөтүп жүрбөдүм ушул жерде. Эрмек болсун балдарыма, биздин жумгалда коён жок эле, 2 коён бер ала кетейин дегенден кийин өзүм толугураак киши элем, тердеп тепчип жүрүп 2 коён кармап берсем, аттын үстүнө минип алып коёндорумду тамаша кылып калык акы минтип ырдайт дейт Осмонкул атабыз. Осмонкул, сенин коёнуң бул асыл зот коёнго, оозу башы тыбырайт мунунго, чөп койбой турган оёнго. Алпарып алып кабакка тойгуз албай, тамакка качырып муну коёнго. Анан 2 коён качты деп элиме кантип жар салам, эс Осмонкул болчу деп жалпыга кантип айталам. Жана сен алып келе жатканда шоктугум мунун байкагам. Ачкараак неме көрүнөт туш тарабын кайсаган, бирок кадырлабыроо кылган соң инимдин берген сый деп Осмонкул качырбай күн түнү кайтарам. Деп ырдаганда бибиш келинчегим жанымда турат эле, байкуштун чыйпыйы чыгып кетти дейт. Ой Осмонкул, сен жинде болгонсуңбу? Калык сыйлаган, калыкка Осмонкулдун берер эчтемеси жок. 2 коён бериптир деп эртең элге шерменде болобуз. Ачка калсак да мейли 2 бээнин бирин жетелете бер деп кал дейт. Ошондо калык атабыз аттын үстүнөн келинчегиме жооп кылып турган жери дейт. Бүбүш келин таарынбай мен Осмонкул коён бергенге, тамаша кылып ырдадым мындагы келген элдерге. Силердин даң оокатың өтпөй калбайбы, мага бээ берсең ар бир келгенде деп бастырып кеткен дейт. Бул ошондон калган кептер деп алгачкы калык атабыз менен Осмонкул атабыздын жолугушуусу.